Азыр бир гана таң шоулада фольклор жана классиканын айкалышына көп аласыздар. Эч кайда алыстамай жок. Бизге азыр ар кырдуу таланттар келип калган маалы. Комузчу Ырчы Жума Кубатбеков жана виолончелист композитор Наргиза Курманова. Кош келиңиздер. Маанайыңыздар жакшыбы? Эң жакшы, рахмат. Сиздерди көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Рахмат, чоң рахмат. Бирге болсун. Музыка дүйнөсүндө эч качан искусствонун ар эле түрү сымал эч качан чет коюлбайт. Мисалы, Жума сиз комузду кол ойнотконуңуз менен жаз музыкасы менен кошо айкалашып жүрөт экенсиз. Демек, искусствода чек жок деген сөздү музыка өзү тастыктайт экен да. Туура. Айтыңыздарчы бизге, ошо өзүңүздөрдүн басып өткөн жолуңузда тарых таржымалаңыздар, ким кандай жолдор менен ушул сиз классика дүйнөсүндө виолончель келип калдыңыз, сиз болсо Жума комузга келдиңиз. Сизден баштасак. Сиз баштайсыз го. Мен 7 жашымдан келдим. Музыка дүйнөсүнө Мукаш Абдыраев мектебине мени апам алып барып, колу менен жетелеп, жана музыкалык жөндөмдөрүмдү текшертип, анан ийгиликтүү өтүп, ошол бойдон музыка дүйнөсүндөмүн. Колуңузга алгач дароо эле виолончель түштүбү же бара-бара скрипканын түрлөрү бар? Альт, анда скрипканан виолончель тандап калдыңыз, өтө бир сейрек кездешүү. Негизи слуху жакшы, жөндөмү жакшы балдарды эң татаал аспаптардын бири болуп, бул скрипка саналат. Кыл аспаптар да. Анан мени ошо скрипкага эле бөлүшкөн. Бирок мен тагдырдын белеги деп айтам. Кандайдыр бир ушу виолончель аспабында жетишпей калып, балдар жетишпей калып, анан мен ушул виолончель аспабына өткөрүп алышты мени. Ошондо сиз азыр кайсы аспаптарда ойной аласыз? Профессионалдуу деңгээлде виолончельде ойноймун, фортепианода ойноймун, анан өзүм үчүн комузда мындай ырларды үйрөнүп алгам, гитарада, кыл кыякта азыр кичине ойнойм. Эң сонун азаматсыз. Сиз өзүңүз тууралуу маек курсаңыз, анда кайсы жакта окуйсуз же окууну аяктадыңыз беле, кандайча комузду тандап калдыңыз? Комуз тандаган себебим менин чоң энем болду, түрткү. Ал киши баягы караганда жөн эле жата бербей, комуз черткениң жакшы деп эле комузга кичинекей кезде берип койгон. 6-класста. Алдырдан байкап, келечегиңизге көз чапты, байкап. Анан ал кишинин негизи ошол түрткүсү болду, чоң энемдин. Анан бара-бара 9-классты бүткөндө училищага тапшырдым. Караколдо Ыбырай Туманов атындагы училищеде окудум. Аякта комуз бөлүмүн окуп бүтүп, азыркы учурда деген Кыргыз улуттук консерваториясын бүттүк, народный бөлүм бүттүргөм аягын. Азыркы учурда ырдоо бөлүмүндө окуйм аякта. Окунулантыңыз. Окунулантым. Эң сонун. Наргиза айым, сиз айтсаңыз, көптөгөн кечелерде сизди байкап көрүп жүрөбүз. Мына ушул аспаптар менен келип ойноп бересиз жана биздин кыргыз элибиз кандай кабыл алат? Классикалык музыкага дегеле суусап турган маалыбы? Жана күйөрмандардын саны көппү Кыргызстанда? Негизи кыргыз эли көбүнчөсү мындай билбей эле турушат экен да. Дароо билер замат виолончель аспабын, абдан сонун аспап турбайбы деп дароо эле сүйүп калгандар да көп да бул аспапты. Анан негизи эле виолончельди билген адамдар дагы жок эмес. Анан азыр мен ошо сиз айтып калгандай концерттерден, эфирлерден жана коңгуроо чалып, кээ бирлери сурашат да, сиз жалгыз эле виолончелистсизби депчи. Бул негизи андай суроо болбошу керек негизи. Бул дүйнөлүк аспап да, бул аспапты билбеген өлкө жок. Ошондуктан Кыргызстанга көбүрөөк жайылтыш керек. Негизи классикалык музыканы, негизи бул маданият, бул улуттун жүзү да. Ошондуктан жакында дагы ошо концертке даярданып жаткан учурум. Өзүмдүн автордук кечем болот. Автордук концертим болот. Ошол жакка абдан даярданып, ал жакта өзүмдүн эстрадалык ырлардан баштап симфонияга чейин аткарылат. Эң сонун азаматсыз. Анда эмесе келиңиздер, биз көптөн күткөн мына ушул фольклор классиканын айкалышына, таймашына биз назар салып көрсөк, ким даяр, ким баштайт? Куногубуз Жумадан баштаганы калды окшойт. Келиңиз.
илгери эле Кыргызда эме болуп келген да, алым сабак деп акындар алым сабак болуп келген, ошондой күй тартыш болуп келген. Азыр казак менен кыргыздын домбурасы менен комузу да тартышып келатат көптөн бери. Ошондой ошонусу кандай бүгүн биз биринчи жолу мындай ачылыш кылып атат болушубуз керек деп ойлойм. Ошонусу кандай баардыгыңыздарга кутмандуу таң деп анан кийинки аткарып берели. Биз өзүбүздүн бул чыгарган негизи чыгармалар төкмөчүлүк деп коет да бул жердечи, кыргызча айтканда. О музыкалык тил менен айтканда импровизация деп айтып атат. Өзүбүз бири-бирибизге улап черте беребиз да ошондой.
гана менин түшүмдө түнүн гана чечиби түшүнсө түңүлбө гана менден ай жаш көңүли тийгойчу түңүлгө үчүн ай түзүлсө түшүмдө гана көрүп ай сени мен түн уйкум гана сыздап итим кайтам сен үчүн гана көргөн ай ал түшүм тийгочу өзүмдө да башкага ким айтам санама гана түшсөң ай ардайым сабылып гана жүрөгү орутам сен үчүн гана көргөн ай ал түшүм ийгойчу сырдашыба кеңең ай жорутам сен үчүн гана көргөн ай ал түшүм ийгойчу сырдашыба кеңең ай жорутам барекелде Браво. Азаматсыздар. азаматсыздар бул жакта азыр дагы мин деген угармандарыбыз эгер мындай жандуу жерде болгондо көптөгөн кол чалуулар экрандардын артынан сиздер тарапта келип жатат. Наргиза жана Жума мырза мыкты чындыгында эмне деп айтарыбызды да тилибизге оозубузга сөз да келбей калды мынысында. Керемет аткаруу болду, керемет дуэт. Биз сиздерге бир гана дагы да башыбызды ийип тазим кылып ооба чыгармачылык ийгиликтерди жаңы горизонтторду жаңы мүмкүнчүлүктөрдү багынтыңыздар себеби биз азыр көргөндөй биз күбө болгондой музыканын чени чеги жок жана бул чексиз бир чоң аалам ушул ааламда жана сиздерге окшогон таланттуу инсандар биздин элибизде бар болсун сиздердей адамдар сиздердей таланттар бар болсо биздин искусство өнүгө берет өсө берет деген ишеничибиз абдан чоң. Ооба биз азыр мактап берсе экөөбүз дагы жарым саат текшедебиз бирок эфирибизди алга карай улаштыралы. Наргиза Курманова жана Жума комузчу, аткаруучу замандаштарыбыз болду. Кайрадан көрүшөбүз.